Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы колбасчысы, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өздүк курамы, комитеттин жаңы штаб квартирасынын башкы кеңсесин ачыш азимине тизилди. Маалымдаган төраганын биринчи орун басары генерал-лейтенант Мансатыков. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат, солуңуз, жолдош, башкы, колбасчы. Жаңы имаратыңар менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркин тур. Эркин тур, эркин тур. İçinde bütün elleri içinde. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары жаңы имаратка алынып киргизилсин. Bu yerlerde buna jet oldu sistemlerin bu jet 25. Bismillahirrahmanirrahim. Саламатсыңар. Кут болсун. Саламат. Азопай кабинет болсун. Элибизге журтубузга кызмат кылган кабинет болсун. Түбөлүк болсун. Биз элибизге Азопай кабинет болсун. Рахмат. Nasılsınız? Рабочий кабинет. Рабочий кабинетте burada bizde bundan çok önemli kişiler olmadı mı? Bu bir kayan. Üç etaj. Muğda tatlılarına bir izdaniye olacak. Girip keter mi? Yaklaşık kayra yakın çarptı eder. Maşinesi de sırtta kalmaydı kendi. 700'e yakın makine. Ha murdaklar bütün sırtta kaldı. Sırtta olmuyor. Köşede olmuyor. Kabinet. Var standartlı kabinet, zamlar var. Var zamlar var, şurada standartlı sonu kabinet. Takşır be, сотрудниктер de silah etkine kim kalmak? Kvadratın bizde çoğu. Çoğun bakıyor. Sporda başlayalım. Спортзал эми бул супер современный спортзал болду да. На караң звукта чыкпайт. Оймеси дагы стандарт экен, э? Бул жерде волейбол, баскетбол, футбол бардыгы тыстыр. Мына колдорун караңыз, бул өзүнчө эле необычный болду. Üstünde полностью акустик система var. Вытяжкасы менен экен. Bak. Екі фитнес-зал бар, мужской, на женский. Душ, bu tuvaletler de var. Все супер современный. Бұл мужской, Бұл мужской. Мужской. Женский да var, женский de düştü. Бұл мужской. имараттан шықпай тұр өлі рас бүт бар екен да. Бұл жерде женский. Бұл жер борцовский. Мақтар да бар екен да. Любой, да, простой. Рабочий кабинет, да? Фияқтарға қарағанда екі есе чоң. Кейбіреулер 3 есе чоң. Мешіттің проекттері да жоқта. Любой кабинеттер. Офиста.
Улуттук коопсуздук комитетинин урматтуу кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, салтанаттуу иш-чаранын ардактуу меймандары. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ыкчам өзгөрүүлөргө күбө болуп, өнүгүү өтө тездик менен жүрүп жатканы баарыбызга маалым. Дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр улуттук коопсуздуктун маанисин мурдагыдан дагы арттырууда. Ушундан улам өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн стратегиялык кыраакылык менен иш алып барышыбыз өтө зарыл. Мына ушундай шартта коркунучтар менен чакырыктарга дайыма даяр туруу, аларды алдын алуу үчүн чалгындоо жана контур чалгындоо иштеринин натыйжалуулугун арттыруу, эл аралык терроризмге жана экстремизмге акыркы замандын чоң көйгөйүнө айланган киберкылмыштуулукка каршы натыйжалуу күрөштү ар тараптан колдоо кажет. Бүгүн биз ошол ары татаал, ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү жүктү тартып келаткан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин борбордук аппараты үчүн курулган эң алдыңкы заманбап талаптарга жооп берген жаңы административдик имараттын салтанаттуу ачылыш аземине күбө болуп турабыз. Жаңы имаратыбыз баарыбызга кут болсун, жамы журтубузга кут болсун, ак жолтой болсун. Баарыңыздарды алгач борбордук аппараттын жаңы имараттын ачылыш аземи менен чын дилимден куттуктап кетейин. Урматтуу мекендештер, дүйнөдөгү, анын ичинде Борбор Азиядагы саясий кырдаал алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн улуттук коопсуздук органдарынан ыкчам иш аракетти, күжүрмөн, кесиптик даярдыкты, дыкат талдоо жүргүзүүнү жана чечкиндүүлүктү талап кылат. Биз бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түшүп, мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн жан үрөп жатканыбызда өлкөдө коопсуздуктун сакталышы абдан маанилүү. Мындай учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөнүн конституциялык түзүлүшүн коргоо, бүтүндүгүн сактоо, терроризмге, коррупцияга каршы аракеттенип, контур чалгын, маалымат аналитика сыяктуу иштерди үзгүлтүксүз жүргүзүү аркылуу өлкөнүн ишенимдүү таянычына айлана алды. Буга албетте ардагерлерибиздин да салымы зор экенин белгилей кетейин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, чекисттердин бир нече муундарынын талыкпаган аракетинин аркасында мамлекеттик улуттук коопсуздукту камсыздалып, айрым учурларда алар мамлекеттин тарыхый жолун өзгөрткөн татаал маселелерге өмүрлөрүн арнап келишкен. Улуттук коопсуздук кызматынын өлкөбүздүн тарыхындагы орду жөнүндө сөз кылганда маркум Жумабек Асанкулов, Анарбек Бакаев, Усуп Мукамбаев өңдүү агаларыбыздын аттарын атабай кетүүгө мүмкүн эмес. Мекенге кызмат өтөөнүн бийик өрнөгүн көрсөткөн бул атуулдарыбыздын рухуна чын жүрөгүбүздөн таазим этебиз. Ал эми ардактуу эс алуудагы Таштемир Айтбаев, Турар Рыскелдиев, Зайырбек Юнусалиев сындуу агаларыбыздын эмгек жолу мекенчилдиктин үлгүсү болуп калгандыгын белгилей кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекет башчысы катары мамлекеттин улуттук коопсуздук тармагына өзгөчө көңүл буруп келемин. Себеби элибиздин тынчтыгы, жерибиздин бейпилдиги дал ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин күнү түнү тыным албай талыкмаган кызматынын аркасында бекемделип келатканын баса белгилөөгө болот. Ага жараша соңку жылдары улуттук коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу аракеттери күчөтүлүүдө. Республиканын бардык аймактарындагы кызматкерлерге жаңы административдик имараттар, кызматтык үйлөр, турак жайлар, бала бакчалар курулуп пайдаланууга берилип жатат. Тагыраак айтсам, 2021 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан алганда 94 имараттын курулушу жүрүп, коопсуздук комитетинин жерлердеги бөлүмдөрүнө тапшырылды. Алардын 73-ü административдик имарат, калганы 7 бала бакча, 14 социалдык турак жай салынып ээлерине берилди. Дагы бир кубанычтуу жагдай, ушул убакка чейин өлкөбүздүн улуттук коопсуздук органдарына керектүү адистер чет өлкөлөрдөн билим алып, даярданып келишкенин жакшы билесиздер. Эми мындан ары генерал-лейтенант Анарбек Бакаевдин атын алган өзүбүздүн коопсуздук академиябыздан тиешелүү кесиптик билимге жаңы ыкмаларды, жаңы технологияларды колдоно билген адистер даярдала баштады. Эми жогоруда аталган ийги иштердин башында турган улуттук коопсуздукту камсыз кылуудагы негизги координациялоочу жана башкаруучу орган бул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин борбордук аппаратына учкай токтоло кетейин. Борбордук аппараттын өлкөнүн коопсуздук саясатын иштеп чыгууда
анын ишке ашырылышын көзөмөлдөп, мамлекеттин коопсуздугу үчүн ар кандай коркунучтарга каршы чараларды колдонуудагы ролу абдан маанилүү. Буга чейин чекистердин бир катар мууну иштеп келген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эски борбордук аппаратынын имараты 1983 жылы курулуптур. Улуттук коопсуздук органдарынын материалдык техникалык жактан жаңылоо программасынын алкагында заман талаптарына ылайык келтирүү иштери каралып, азыркы ачылып жаткан борбордук аппараттын имараты 2023 жылы алдыңкы заманбап курулуш ыкмаларын колдонуу менен салына баштаган. Мына 1 жыл 8 ай дегенде бүттү. Бул чоң объектиде жаңы инфратүзүмдөр курулуп, коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын кызматкерлери үчүн административдик залдар, кызматтык бөлмөлөр, ашкана, спорт аянттары, көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар эске алынып, заманбап жабдуулар менен дагы жабдылды. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери, анын ичинде борбордук аппаратынын кызматкерлери бүгүнкү күндө дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдүн фондунда катаал мезгилдерди башынан өткөрүп жатканына карабай, берген анттарына бекем туруп, өз иштерине берилгендигин көрсөтүп келишет. Алардын тайманбас аракетинин натыйжасында коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш натыйжалуу уланып, экономикалык өсүшкө кедергисин тийгизгендердин баары кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. Жыйынтыгында өлкөбүздүн казынасына 200 миллиардка жакын сомдон ашуун каражат кайтарылып, экономикабыздын өсүшүнө олуттуу салым кошалды. Ал эми мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 1100дөн ашуун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк кайрадан мамлекеттин карамагына кайтарылгандыгы жамы журтубуздун колдоосуна арзыды. Ушул жерден дагы айта кетүүчү нерсе, урматтуу мекендештер, улуттук коопсуздук бул бир гана атайын кызматтардын эмес, жалпы журттун ар бир жарандын иши. Биз баарыбыз жаңы Кыргызстанды куруу боюнча бир максатты көздөп, биримдикте жана ынтымакта иш алып барганда гана мамлекеттин келечегинин коопсуздугун камсыз кыла алабыз. Мына ошондуктан жасалып жаткан иштерди көрө билели, туя билели, колдой билели, мен ушуга баарыңыздарды чакырат элем. Комитеттин урматтуу кызматкерлери, мамлекеттин алдында, эл журтубуздун алдында сиздердин милдетиңиздер өтө оор жана өтө жоопкерчиликтүү. Айрыкча борбордук аппарат аймактардагы коопсуздук бөлүмдөрдүн ишмердүүлүгүнө да өзгөчө көңүл буруп, шарт түзүп турушуңуздар керек. Мындай мамиле өлкөнүн булуң бурчундагы коопсуздукту бирдей камсыз кылууга чоң өбөлгө түзөт. Ошондой эле коопсуздукту камсыз кылуу жаатындагы жаш адистерди өстүрүүдө, аларды кесипкөйлүккө, ар намыска, атуулдук ариетке тарбиялоо, чекистердин кадыр баркын сактоо борбордук аппараттын башкы милдеттеринин бири болууга тийиш. Мынакей эми заманбап шарттары менен жаңы имараттын ачылышы улуттук коопсуздук кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун жана ыкчамдыгын арттырып, ички тышкы коркунучтарга каршы күрөшүүнүн сапаты мындан да жогорулайт деп чоң үмүт артамын. Улуттук коопсуздугубузду, коомубуздун туруктуулугун, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин ишенимдүү камсыздоо менен бирге, мындан ары да жүктөлгөн милдетти так аткарып, элибизге ак ниет жана абийир менен кызмат кыла беришиңиздерге тилектешмин. Ушул жерден Жумабек Асанкулов, Анарбек Бакаев, Усуп Мукамбаевдер өңдүү мыкты чекистер, көрүнүктүү жетекчилер өсүп чыксын деп тилек кылалы. Дагы бир жолу баарыңыздарды жаңы имаратты болушуңуздар менен куттуктайм. Сиздерге майтарылбас эрк, кажыбас кайрат каалайм. Үй бүлөңүздөргө ынтымак, ырыскы толуп жооптуу ишиңиздерди ийгиликтер жылуу болосун. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда ар дайым мамлекеттин жана элдин ишенимине ээ болуп, улуттук ар намысты бекем кармап, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салымыңыздарды кошо бериңиздер. Заманбап имаратыңыздар кут болсун.